Балдарына коопсуз оюнчук жасоо менен кичи бизнестин башын баштаган Бегайым Тилек кызы 27 жашта. Ал өзүнүн жакшы көргөн ишин улантуу менен декреттик көргүүдө бош отурбастан оюнчуктардын түрүн түйүп сатат. Негизи түймөчүлүктү бала кезден эле үйрөнгөм. Анткени мамам көп түймөлөрдү түйчү, кийимдерди түйчү. Анан ошолордон көрүп атып эле үйрөнүп алгам. Мамам бир сыйрада үйрөткөн. Чоң апам дагы түйгөндү билет, ошол үйрөтүп эле. Кийин окууну бүтүп турмушка чыктым. Анан турмушка чыгып кыздуу болдум. Анан үйдө убакыт көп болуп, эмне кыларымды билбей, анан ошондон жиптерди алып келип түйгөн мага хобби болуп баштады. Биринчи кыздуу болгондо мен арнап атайын курчак түйдүм. Курчак түйүп, анан чоңоюп, ал эс тартып ойноп баштады. Анан ошондон эле улам түйгөн кызыгуу пайда болду. Анан ошо курчакты дагы кошуналарыбыз көрүп, анан алар да буйрутма берип, буйрутма алып түйүп баштадым. Бегайымдын оюнчуктары ден соолукка зыяны жок, заманбап, балдар үчүн жагымдуу болгондуктан алар абдан кызыгуу менен ойношот. Мисалы, могу мишканы деле бул балдарга эч зыяны жок. Бул полухлопоктон түйүлгөн, ичине болсо халафай салынат. Балдарга эч зыяны жок. Кармап ойногонго дагы аябай ыңгайлуу болот экен. Ошон үчүн дагы буйрутмаларды алып түйүп атам. Ар бир оюнчукту жасоодо ал алгач чыгармачылык менен оюнчуктун эскизин өзү чыгарат жана сапаттуу жасоого абдан көңүл бөлөт. Болжолдуу түрдө бул могу курчакты мисалы мен мындай убакыт көбүрөөк отурсам 3 күндө бүтөм. 3 күндө бүтөм дагы. Анан бул чачына мисалы көбүрөөк кичине убакыт кетип калат. Анан 4-5 күн болуп калат да. Если мындай батыраак көп эле нерсе бат эле бүтөт, бирок ошо чачына көп убакыт кармалып калат. Ар бирин тагып чыгыш керек. Азыркы санарип заманында балдардын кызыгуусу көбүнчө гаджеттерге басым жасалууда. Андан алыстатуу максатында жана балдардын баяу сезимин ойготуу, аларга эстетикалык тарбия берүү үчүн Бегайым жасаган оюнчуктар маанилүү роль ойнойт.